курамдашуу элибиздин улуу салты, улуулардын бизге үйрөткөн ыйык барзы, улууга да кичүүгө да урмат кылуу илгертен келе жаткан кыргыз салты. Саламатсыңарбы, урматтуу ак калпагы тоо тиреген кыргызымдын жигиттери, тал чубуктай ийилген ай чырайлуу кыздары. Силер менен бүгүнкү сабагыбыз аябай кызыктуу болот деген ишенимдемин. Келгиле балдар, андай эмесе мекен деген эмне, эл деген ким деген суроого алдыңардагы мен таркатып берген баракчаларга өз оюңарды жазабыз дагы тактага илебиз. Кана эмесе балдар, силер жазган жоопторду окуп көрөлү. Мекен деген эмне? Мекен ата бабаларыбыздын конушу. Мекен эч нерсеге алмаштыргыс касиеттүү ыйык жер. Мекен бул ыйык түшүнүк. Мекен ар бир адамдын туулган жери, айылы, мамлекети. Ал эми эл деген ким? Эл белгилүү бир өлкөнүн бүткүл калкы. Эл өлкөдө, мамлекетте жашаган адамдардын жыйындысы. Азаматсыңар, балдар, силердин айтып жаткан ой пикирлериңердин баардыгы эң сонун. Силер келечекте эң мыкты, эл үчүн жанын аябаган атуулардан болушуңарга көзүм жетип турат. Демек балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы элимдеп согот жүрөгүм. Андай эмесе келгиле, төмөнкү слайдка көңүл буралы. Кыргызстан мен үчүн ыйык, эч нерсеге алмаштыргыс байлыгым. Бизге чейин да канчалаган акын, жазуучу, ойчулдарыбыз жерибиздин кооздугун, сулуулугун айтып, мактап бүтө алган эмес. Чындыгында мактана турган көптөгөн жерлерибиз бар. Мисалга алсак, кереметтүү ысык көлүбүз, жаңгактуу Арсланбаб, Соң көл, Сары Челек көлдөрүбүз, тоо койнунда курчалган Сулайман тоо, Саймалуу таш, деги эле койчу, айтып бүткүс кооз жерлерибиз көп. Ушундай биздин кереметтүү жерлерибизге суктанып, чет жерден канчалаган меймандар келип эс алышат. Кыргызстаным кичинекей мамлекет болсо да, чет элдиктерди өзүнүн кооздугу менен, ал эми элинин меймандостугу менен суктандырат. Ушундай кооздуктун көркүнө кол кошуп, жерибизди таза кармап, жаратылышыбызга аяр мамиле кылуубуз керек. Балдар, мекенибиз Кыргызстан жөнүндө чакан маалымат алып алдыңар. Анда эмесе кийинки кезекте Мекенди Кыдыр аттуу бөлүмгө берели. Бул бөлүмдө силер Кыргызстандын 7 керемети болгон 7 облусу боюнча маалымат аласыңар. Демек балдар, мен азыр колумда кармап турган сүрөттөргө көңүл бурабыз. Андай эмесе силерге суроо, Кыргызстанда канча область бар? Туура айтасыңар, Кыргызстанда 7 область бар. Андай эмесе ушул кыргызымдын 7 керемети боюнча маалымат алалы. Алыстан келген адамдар кеткиси да келбей Таластан демекчи, азыр Талас облусу. Талас областында Айкөл Манас атабыз жер Манастын күмбөзү бар. Андан кийинки облусубуз Чүй облусу. Чүй облусу бул өрөөнү жайылып жаткан кең талаалары, тарыхты камтыган Бурана мунарасы менен белгилүү. Андан кийинки облусубуз Нарын облусу. Нарын облусу жергесин таш, рабат жана башка кооз жерлери менен арбап турат. Андан кийинки облусубуз Ысык көл облусу. Ысык көл кыргызымдын бермети жана Ысык көлдө көптөгөн кооз жерлер өзүнүн кооздугу менен өзгөчөлөнөт. Садага моштой жеримден демекчи, Даңазалуу Ош шаары байыркы тарыхы Сулайман тоосу менен даңталат. Андан кийинки областыбыз Жалал Абад облусу. Жаштардын шаары Жалал Абад демекчи, Арсланбаб Токой жана башка кооз жерлери менен белгилүү. Акыркы облусубуз Баткен облусу, Өрүк зары жана Кызыл китепке кирген Айгүл гүлү аркылуу таанымал. Балдар, демек биз бул бөлүмдө, Мекенди Кыдыр аттуу бөлүмүндө кыргыз элибиздин 7 облусу боюнча маалымат алдык деген ойдомун. Андан кийинки оюнга кезек берели. Бул оюндун аты улуттук нарктуулуктар бөлүмүнө саякат жасоо. Демек балдар, улуттук нарктуулук деген эмне? Улуттук нарктуулук бул ар бир улуттун тарыхый, калыптанган маданиятын, каада салтын, үрп адатын, жашоо образын, руханий баалуулуктарын камтыган түшүнүк. Ал элдин өзгөчөлүгүн сактап,
коомдун биримдигин бекемдейт. Анда эмесе ушул улуттук баалуулуктар бөлүмүнө биз улуттук тамак аштар, улуттук кийимдер, улуттук аспаптар, улуттук оюндар боюнча оюн ойнойбуз. Ушул баалуулуктарга улай кыргыз элинин көзгө атар мээркенчиликти талап кылган чүкө оюнун ойнойлу. Бул оюнда улуттук баалуулуктарга тиешелүү жообун ойлоп тап, музыкалык аспаптар, жартысын тап, көлөкөсүн тап, макалдарды тап, пазлдарды кураштыр деген сыяктуу тапшырмалар бар. Ар бир тапшырмага силер кубиктин жардамы менен кубиктеги түстүү чүкөлөр кайсы ушул тоголокчонун жанындагы чүкөлөргө түшсө, демек ошол чүкөлөрдүн өңүнө карата чүкөнү тандайсыңар дагы суроолорго жооп бересиңер. Тактада илинип турган байге баалоо аркылуу балдар ар бир жооп берген суроолоруңарга мен силерди баалай баштаймын. Демек чүкө оюну боюнча ар бир окуучу өзүнүн жооп бергенине жараша бааларын алышат. Азаматсыңар балдар, ушуну менен чүкө оюнун жыйынтыктай отуруп, силер улуттук баалуулуктар боюнча маалымат алдыңар деп ойлойм. Улуттук баалуулуктарыбызды унутпастан укумдан тукумга өткөрүү ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир окуучуда мен кыргыз элинин атоолу катары өз мекенимди, өз эли жеримди сактоого, сүйүүгө милдеттүүмүн деген уран жашаш керек. Бул менин атоолдук парзым. Ар бир адам өзүнүн эли жери, ата мекени ыйыкта, кымбатта. Бекеринен кыргыз эли туулган жердин топурак алтын деп айткан эместир. Ата бабаларыбыз сактап, бизге жеткирген мурасын көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин парзыбыз. Кыргыз атуулумун деген адам Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүнө өз салымын кошуу керек, күрөшүшү керек. Бизге эч ким өзүнүн жакшы жерин, жакшы нерсесин бербейт. Келгиле балдар, өзүбүз үчүн жакшы жашоого умтулалы. Баарыбыз бирдикте ынтымакта ар дайым бар бололу. Балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктай отуруп, үйгө тапшырма менин мекеним Кыргызстан деген темада дилбаян жазып келүү жана бүгүнкү сабакта ар бир активдүү катышкан окуучу жогорку баалар менен бааланды. Балдар, бүгүнкү сабакка катышып бергениңер үчүн силерге чоң ыраазычылык. Саламатта калгыла.